эртең менен эле кирип чыктым баламы. Ойлондурган нерсе баламдын келечеги болот да. Баш сөөгүнүн 80% мындай жыртылып, сыйрылып кеткен да. Ошол кечээ ошо президентке жеке менин кабыл алуусун ошо өтүндүм эле. Аркасы төөсү жок, жып жылаңач калган да. Өтө оор залал тийгизген да. Могул Казакбай деген киши жаран мурун ошол ГАИнин начальниги болуп иштеп кеткен экен да. Мыйзам чегинде мындай жоопко тартылса дейм да. Ошол бир кадам басып келип көңүл айтып койгон жок. Балам тозуп алчу эле, үйдөн келаткан ата келатасыз, буну ала кел, тигини ала келчи деп. Саламатсыздарбы, биздин жалпы жылыс тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биз номер 3 шаардык балдар ооруканасына келип калган учурубуз. Интернет желисинде ушул иттер талап кетти деген 5 жашарлык баланын ал акыбалын сураганы келдик. Анда эмесе баланын азыркы учурдагы абалын өзүнүн атасынын оозунан угабыз. Азыркы ушул балаңыздын ал акыбалы кандай болуп калды? Ошол тууралуу операция иштери, өкмөт тараптан кандай көңүл бурулуп жатат? Ушулар тууралуу айтып бересизби? Азыр бүгүнкү абалды айта турамыз, эртең менен эле кирип чыктым баламы. Башым ооруп атат деп бир аз мындай мага эркеледи, алып кетчи ата бул жерден депчи. Оор болуп атат, албетте оорусучу. Мен аны айтсам, ал балам сезип аткан ошол ооруну мисалы чынында эле мындай сүрөттөш кыйын да. Ошол моменттечи. Мит талаганы талады да аябайчы. Ошол канча минут ичинде болду ошол окуяда чынында эле мындай аябай ошол баламдын сезген оорусун, ошол болуп атканда ошол азабын мындай элестетип алып мен аябай мындай чын кыйын муну сезишчи, айтып жеткиришчи. Анан андан да тышкары мен ал нерсе болуп өттү. Мен аябай азыр кабатырланып турган, ойлондурган нерсе баламдын келечеги болуп атат да. Ошол баш сөөгүнүн 80% мындай жыртылып, сыйрылып кеткен да. Элестетсеңер, баш сөөгү жылаңач калган. Ушунчалык бул Кыргызстанда мындай биринчи жолу окуя ушундай катталып атпыр да. Мына нейрохирургтер айтты, мындай окуя биринчи жолу кайталып атат. Мындай операция кыргызстандык врачтар жасай элек экен да. Анан Туркиядан ошол врачтар кайрылып, ал жакта аябай опытный врачтар аябай көп экен. Ал жакта мындай операциялар, мындай опыттар көп болуп турат экен да. Ошондуктан Туркия мамлекетинде врачтар биринчи орунда турат экен да, нейрохирургтар. Ошого мен жума күнү кайрылгам, министрдин, саламаттык сактоо министринин орун басарына кайрылгам, ал кабыл алган. Ошо дүйшөмбү 6 апрель эртең ошол консилиум уюштурууга буйрук берди, врачтардын баардыгын топтоп, ошо баламдын баш терисин кандай кылып ошо калыбына келтирет. Биздин врачтар кыла алабы, кыла албайбы? Ошол жөнүндө баламдын ушул жерде болуп өтөт, абалын текшерип, мага жоон айтат да. Анан да убада берген, эгер биздин врачтар кыла албаса, чет элден алып келип болсо дагы сиздин балаңызды ошол сиз каалагандай, ошо сиз күткөндөй жакшы сапаттуу ушундай операцияны жасатып беребиз дешти да. Мен ошо кайгыртып аткан нерсе, мен дагы ошол кечээ ошо президентке ошол өзүнүн жеке менин кабыл алуусун ошо өтүндүм эле. Ошол себебин айткан эмесмин, бирок эми себебин айтышым керек болуп атат да. Биринчи себеби мен ошол бул баламдын ошол сөөгү, ал албетте мен эртең балам бул нерсе өтөт, анан ошол жакшы болбой, ойдогудай болбой калса операциясы. Эртең мен күнөөлөгөндөй, эмес өкүнүп калбагандай ушундай бир чечишин каалап атам да. Ушундай чечимдерди кабыл алып, ушундай туура кадамдарды жасаш керек болот да азырчы. Туура кадамдар жасап, аябай шашылыш бул мындай убакытты өткөргөнгө мүмкүн эмес экен да. Ошондуктан бул жерде эң оңой жолу биздин президентибиз мамлекеттик деңгээлде чечип берсе деген нерсени аябай каалап атам да. Ошондуктан мен ошол оңой жолун карап, тез ыкчам ошончуктан өтүнгөм да. Мени кабыл алсынчы, мен ушул арызымды айтайын. Ушундай өзү ишти өз колуна алып, ушул баламдын маселесин чечип берсе,
Чтоб кийин балам өкүнүп мени күнөөлөгөн да, атам мондай кылып койсо болот эле го. Элестетиңби мону аркасы төзү жок, жып жылаңач калган да, сөөгү көрүнгөн да, баш сөөгүчү. Эми биздикилер биякта кандай жасайт билбейм да. Эми ошону азыр эртең өкүнүп калганда жакшы ушундан натыйжалуу жакшы чач чыга турган кылып тиякта ошону жандуу кылып туруп чыгарып берет экен да. Анан бул бир, экинчиси болсо мен ошол балама азыр көрүп атасыңар да, бул мындай салыштырмалуу өтө оор залал тийгизген да. Ошол менин балама ошол өтө оор ушундай чоң залал тийгизген иттердин ээси мына могул Казакбай деген киши жаран мурун ошол ГАИнин начальниги болуп иштеп кеткен экен да. Эми кечээ мен Нуроводага барсам, алдын үстүнө иш козголбоптур. Кошуналарыңар эч кандай күбөлүккө өтүп бере албады. Ит ошол Казакбайдыкы экенин, иттер ошонуку экенин далил болбогондуктан биз аны камай алган жокпуз деп койду да. Бирок ошол күнү кошуналардын баардыгы жабылып ага каршы күбөлүк беришип, ит ошолордуку экендигин далилдеп тастап беришкен да, көбөгө өтүшкөн. Бирок негедир эмне иш козголбой калганына мен аябай мында азыр ойлонуп атам да. Ошондуктан бул жерде анын мурун начальник ГАИ болуп жүргөн болушу, анын бул жерде байланыштары аны куткарып атабы деп ойлоп атам да. Ошондуктан буну президентке кайрылып, ушул кишинин үстүнөн ушул ишти козгоону, тергөө ишин өз колуна алып, ошол Казакбай аттуу кишини мыйзам чегинде мындай жоопко тартылса дейм да. Мен деле ошо видео чыгарам, анын короозун тартып кетишкен, көрүшкөн. Чынында эле бул мыкаачы үйрөтүлгөн иттер болуп атпайбы? Чачты ушунчалык деңгээлде талабайт да, жуулуп салып атат да терисинчи, баш терисин. Буттарын биягын эми муну айтылыш вообще мүмкүн эмес да. Биягын ушундай жаракаттар терең аябайчы, сөөгкө чейин ушунчалык аябай. Баланын азыр абкалын көрсөңөр ушунчалык чын коркуп кетесиңер. Мындай ушу жерлери деле соо да, мыяктар бүт гематома, то тырык ушундай тиштин издери да. Негизинен жогоруда айтып кеттиңиз, ушул мага убада беришти депчи. Операциянын ушул каражатын, чыгымын мамлекет тарабынан төлөп берүүнү убадалаштыбы, же болбосо ошол иттердин ээси чыгымдарды көтөрүп берем деп кандайдыр бизге өзүнүн күнөөсүн жууш үчүн аракеттер жасоодобу? Бул мен иттер кандай мыкаачылык менен баламды талаган болсо, иттердин ээси да ошондо мыкаачы экенин мен байкадым да. Ошол бир кадам басып келип көңүл айтып койгон жок. Биздин корого кирип кетип, көчө иттери ушундай болуп, биздин короодо, менин территориямда ушундай иш болуп кеттир. Мен да аябай баланын абалын көрүп, аябай жаман болуп атам, кечирип койгула. Эмне кылалы, эмне жардам, эми мен иттерим эмес, тана албаса деле макул деп келип көңүл айтып койсо болмок да. Бул ушунчалык акмак, ушунчалык мыкаачы дагы адам болобу? Мен кыздарым барып ал жакта ушундай күйүп бышып атса, анын аялы өзү дагы барып атырылып кызыма кыйкырыптыр да. Бул силер эмне жалган жалат такып атасыңар, мен иттерим эмес, силер көрдүңөрбү? Биякта эч ит кармабайбыз, силер кандай бет жоксуңар, ана мына деп кыздарыма кыйкырып бериптир да. Бул кайра барып, сиздин бөбөгүңүзбү, сиздин иниңиз беле? Жакшылап карап эметсеңиз болмок экен. Болду, биздин короодо болуптур, эми ушундай болуп кетиптир. Көчө иттери бир жерден кирип, ушу жактарды байырлап бирдеме болгон окшойт. Эми жаман эле болуптур, эми мен деле кечирим бирдеме деп коюу, ошо көңүл айтып коюуга жараган жок да. Демек бул адам өзү мындай жаман адам экени көрүнүп турат да. Мыкаачы боор оорубаганчы, таш боор. Эгер боор ооруса бул келип коймок да, баланын абалы моундай болуп атат, анын короозуна болуп атат окуя. Бул балалык кылып кирип кетти, 6 жашы бар ал. Чоң киши болсо бир жөн, сен акмаксыңбы, сен билип туруп иттерге секиресиң. Бала кулап кетти, ал жер секире турган нерсе эмес да. Ушул акыбалды мен президентке жетсе дейм да, ушул нерсечи. Балким биздин президентибиз буну укпай эле, билбей эле да. Ал адамды кандай экенин ал билбей эле, бирок ал президентибизге эгер жетсе, менин үнүмчү, президент албетте бул нерсеге реакция кылат деп билем да. Себеби энди мен азыр сезип аткан болду, ушунчалык баламдын ар бир ата эне өзү биринчи катуу сезет экен да. Башка адамдар деле сезип атат, боор ооруп атат мисалы үчүн. Бирок мен сезгендей, апасы, бир туугандары сезгендей, жүрөгүбүз ушунчалык ооруп, үйүбүз азыр аябай боп-бош, барганда куса болуп, уже үй жака дегенде эле мен уже мындай кандайдыр бир жаман нерселер, сезимдер келип атат да. Ал жерде үйүм боп-бош, балам тозуп алчу эле, үйдөн келип аткан ата кел атасы, буну ал кел, тигини ала келчи деп, чыкканда телефон берчи, көрөйүнчү, ана мына сүйлөш, ал нерсе жок да, боп-бош. Эми ушул нерсени карасаңыз, эми ушул
ушул нерсе баламдын адам биякта ушундай теризи сыйрылып чоң жаракат алып атат да, эми ошол иттердин ээсине ушундай иш козголбой ал мындай эч кандай жоопко мыйзам чегинде жоопко тартылбай атканы ал бирок күнөөсү, то есть ошонун территориясында болуп атат. Идиш аяктары, иттин үйлөрү табылган ал жерде постоянно дайыма эле биз дагы көрчүк ал жердечи 4-5 ит ошол жакта короосунда жүрчү. Анан ошол нерсени көбөлүккө өтсө дагы алардын көбөлөрүн кабыл албай коюп иш козгобой коюптур да. Демек анын тааныштары, байланыштыгы бар, ошондуктан ал мындай коркпой жүрөт да. Ошон үчүн бул нерсемди, үнүмдү чыгарып берсеңиздер, албетте президентибизге ошол менин үнүм жетсе, кайрылуум жетсе, мени кабыл алса аябай жакшы болот эле да. Себеби дегенде чындап бул мага тез ыкчам жардам бере ала турган бир эле биздин президентибиз азырчы. Анткени мага ушул убакыттан аябай керек болуп атат да. Агерде ал баламдын ошол чачына микроб, ошол сөөгүнөн микроб инфекция кирип кете турган болсо, мээзи залакат жеп, сиски ал аябай залакат тиет экен да. Ошондуктан врачтар айтып атат, тезинен аны көпкө чозбой тезинен алып келеле деп атат да биякачы. Мен ошо кабат турам, бирдеме болуп күтүп отуруп, анын бир бала бирдеме болуп калса эртең эле биз кыйналабыз да. Негизи сизге ички иштер министрлиги тарабынан кандайдыр бир келип, сиздин арыз муңуңузду уккандар болдубу? Ушул жака келип, сиздин баланын алакыбалын билгендер? Баягы куткарып келген эле келип мага чалып сурап атты, Тимур деген ошо рахмат ага. Ошол ал аябай мындай чын мыкты эрлик жасады деп билем алчы. Бир жерде операция бүткүнчө 3 саат ушул жерде турду, ыйлап жиберди. Мага кошуп ыйлады, соротту. Сабырдыкка чакырды, ушул жерде жүрдү, келинчегим баары ушул жерде жүрдү да, сууап келип берип атты. Айтор ага чоң мең рахмат, анын мен убактым болбой атат, улам чалып сурап атат. Анан башка тергөө ошол күнү кечинде келип, тергөөчүлөр келип менен арыз алып кеткен, бирок андан кийин тергөөчүлөр келип же мени чакырып, кандайдыр бир дагы бир көргөзмөлөрдү бересизби деп бул жөнүндө мен чакыра элек, мен өзүм кабар алсам иш козголбоптур ал кишигечи. Себебинде күбөлөр жетишсиз, далил жетишсенен ага иш козголбоптур да. Мен ошондуктан мен жогору президентибизге кайрылайын деп атам да, өз колуна ишикти алып, ушул ишти чечип берсин. Ошо олуттуу жогору жактан эле буйрук менен президентибиз өз колуна алса гана ошо иш козголот деп билип атам да. Анткени азыр президентибиз bundan кабардар эмес болушу мүмкүн да. Ошондуктан эгерде кабардар болсо, албетте ал кайдыгер карабайт да. Бул нерсе үстүнөн сөзсүз иш чара көрөт деп билем да. Анан дагы эми дагы айтып коючу нерсе, мен албетте буну дагы кошумчада чыгарып коесуздар, мен дагы айтып атам. Кайдыгер карабаган биздин жарандар, кыргыз эми силерге мындай кайрылуум, ыраазымын да. Журналисттер реквизиттерди сурадык, койдук. Ушу 2 күн ичинде эле 100 миңдей акча топтолуп калды да, которушту. Мен анын үчүндө бүт историяларын чыгарам, 100 миңдей акча которушту. Мен чынында эле мындай кыргыз элиме мындай ыраазымын да. Ушундай айкөл, ушундай камкор, боорукер, ушундай бир муштумга бат эле түйүлүп алган, бирөөнүн ошол көзүндө ыйын көтөрө албай ошого жардам колун сунганга каяктан болбосо, кандай болбосо даяр экен. 100 сом, 50 сом, 500 сом, 1000 сом, ар кандай суммада акчалар түшүп атат да, тынбайчы. Түшүп, көңүл дагы келип, ушу көңүл сурап кетип атып. Азыр бул коллегаларым менен досторум келиптир. Балам жакында палатага чыгат деп, биякта балама кийимдерди алып келиптир. Биякта чокойлор, көйнөктөр, эми биякта жипчылаңач эле келген, оролупчу. Анан ушу жей турган бир немелерди алып келиптир. Кече дагы Учкунда медресесинин мүдүрү Садриддин деген устаз келип, ал дагы конверт таштап кеткен, ал конвертти тартып жүргөн, ошо 50 миң сом экен. Кечинде барып карасак, Алла разы болсун. Ошол жардам берип аткан биздин жарандар, жардам берип аткан ушул биздин кыргыз элим, коомчулугубуз, Алла силерден разы болсун. Мен силерге албетте кыяматта, ахиретте мен силерге күбө болуп турам. Бергениңер жардамыңарды мен албетте унутпайм. Мен да мындан ары ушундай нерселерге активдүү катышуу деген эметемин. Себеби дегенде мен башыма өтүп, мен аябай чын түшүндүм, аябай бул оор экен, кыйын абалда. Мен жумуштан да кеттим азырчы. Биякта жүрсөң ушундай нерсе болот. Ушундай кыйынчылыкта бир топ көңүл айтып, мындай тыштан деле таанаган, таанагандарды деле келип колумду кармап көңүл айтып кетип атышат да.